Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Urmatlı görüşçüler. Nokendin Toskol atasına geldim. Bu yerde İsa Özden uşul atı satığa koyuldu. Men Rossiya eкен desem, енесі Rossiya, atası Kırgız eкен tuğanlar. Malumatты başladık İsa aka. Bu kayсыл жерден келген, жашы кандай bir baştan ayta berіңiz. Şantara bu Özgün'den gelgen. O Özgün'den gelgen. Yaşı 4 yaş. 4 yaş. Жаңасы oldu. Жақсы. Денсаулығы жақсы, пұтығолы таза, тап-таза. Жеген içkeni жақсы. Қора жылқы. Жуан жолпы күшті нәрсе. Улақа қышталары улақа чап, улағы деле жақсы екен. Улағы жақсы, жеңіл. Bu mına жаңасы болды да 4 yaş болды. Улағын өзіңер үйреттіңер бі? Ова. Улақа ошо қышында чап, жақсы екен улағы. Мына. Келелері деле жақсы. Анан тарбияны эми өзүңөр бердиңер. Качан келген бул силердин колуңарга? Мен 100 алгам да. Күздө? Тарбиясын бердик. Тарбиясы деле жақсы. Аттын кабагы. Мойну. Көкүрөгү. Буттары. Бу энеси жанагы Россия тяжеловестерден окшойт. Ооба. Энеси. Өзүбүздүн жылкыларга коюлган экен да? Ооба. Энеси ошо Россиядан келген орус бекен дагы. Анан атасы кыргыз жылкы экен. Анан ушул жерде туулган, Кыргызстанда дедиңиз, а? Кыргызстанда туулган. Деген эми ошо биз алган адам, бизге саткан адам ошентип айткан. Ошентип айткан. Ооба. Бою канча чыгат? Тарттыңызбы? Боюн тартпадык. Ошо 1.60-тын тегереги. Мына 3 жаштан 4 жашка өтүптүр. Улагын үйрөтүп койдук дейт. Улакка салынган видеолорунан барбы? Видеосу жок экен да, видео. Чыкпаган экенбиз. Жакшы. Маалыматты угатасыздар. Тоскол жергесинде турат. Анан бу эми үйүр эч нерсе көрө элек да. Ооба, үйүргө коюлбаган. Ооба. Бу айырмасы кандай экен эми миндиңер билесиңер да. Ооба. Бул ошо берке кыргыз жылкыдай эле экен. Жеңилдиги өтө жеңил, курч. Жуда курч. Мына салмагына да эмес да, оор эмес. Жеңил, шабылдаган эле жакшы жылкы. Анан улакка барыштары негизи кандай болот экен? Улакка баргандары жакшы. Улакка баргандары жакшы. Ошо өткөндө Кочкатада баягы субатаңды улактарга апарып аттык. Апарып, анан мен өзүм минип, ошо аралатып аттым, жакшы. Киргендери, чыккандары жакшы аралап атат. Мына азыр нерден байкасам туугандар, бир туягында такасы түшүп калыптыр. Ооба, бир жакта такасы түшүп калыптыр. Бутуголу таза эле экен, а? Жанагындай тебеленип, таза. Ишик андай байкалбайт. Алдыңкы чопо айланып кичине тебелеп коюп турушат. Кайсыл жерин? Сол оң бутун. Алдыңбы? Ооба. Жүндү болгонго. Ооба. Бекилип калат экен. Анан бөлөк немеси жок. Бөлөнгөн баягындай нерселери жок, таптаза калгандары. Жаман адаты жок, а? Колго Колго жоош. машина Колго жоош, машинасынан үрпөйт жок. Андай нерсеси жок, жоош. Мына туугандар, чуркатып дагы көрсөтүп койдук. Анан баасыны канчага коесуздар? Баасын 350 миң. 350 миң. Жакшы ками бар. Мына. Ооба, кызыгып турагандарга жакшы ками бар, 350 миң. Мына туугандар, 350 миңге коюлду. Бою 1.60 деди. Анан жашы 4 жаш, бутуголу, мына улагы бар дейт. Нокенде турат, Тоскол атада. Содаңызга береке болсун, а?
Болуп турсаңдар. Жакшы клиент чыгып сатылып кетсин. Анан айта кетчү. Нерсе туугандар, бүгүн эртең менен саары жанагы Хамза энибизге акча чогултуп атат го. Биздин дагы бир акабыз чалып бир жакшы атым бар эле, ошону ошого хадия кылайын. Жантөре сен өзүң апарып тапшырып бер дедиле. Анан мен Хамзанын атасынын номерине чалдым. Дагы көптөгөн балдарга чалдым ошо ушул нерсени уюштуруп аткандарга. Бирок байланыша албадым. Эми баягы көпчүлүк менен иштегендер телефондо такай жооп бере албайт экен. Ал жагын туура түшүнөм. Мен өзүм дагы ошондоймун. Ошого кимге байланыш керек, жакын адамдары угуп калган болсо мага кайрылып койсоңуздар жакшы болот. Мен ошол аманатты өз ээсине апарып ыйык Рамазан айында ошол эксанды тапшырайын туугандар. Лайк басып, каналыбызга жазылып, жакшы ой пикирибизди жазып калтырыңыздар. Ошол биздин инибизге дагы Аллахым шифа берсин. Элден улуу болсун, динге кызмат кылган, жерге кызмат кылган балдардан болсун.